Бага ойлонуп туруп аяка барып салават айттым, бияка барып каргыш айттым. Ооба, өтө сонун сөз депчи. Ошентип сафарларда гана бирге болуп калчык. Я Алла, бул устазды чынында эле баягы мен жалгыз калган учурда акыйкат деп колдоп чыккан ушул устаз гана болгон. Мен 2018-жылы баягы темадан сырткары болуп кетти. Канседагы 2018-жылы мектепти бүткөндөн кийин 10 жылдык, 20 жылдык арам деп айтып чыкканмын. Ошол учурда азаттык деги эле башка эмполор көтөрүп туруп иш козголуп калган. Калай берсе муфтияттан дагы мага эскертүүлөр берилген, антип айтпай депчи. Ошол учурда анан адамдар көпчүлүгү мага ишенбедиби, же болбосо такташ үчүнбү, Чубак Ажы устазга барып, ушул 10 жылдык, 20 жылдык туура эмеспи дегенде, бир гана ошол устаз колдоп чыккан. Акыйкатта өткөндө Бактыяр айтты, ошол айтканы акыйкат. Муфтият эмне болдуңар, титиреп калчылдап эле депчи. Ошентип акыйкатты чынында эле эч кандай коркпостон, кайсыл жерде акыйкат боло турган болсо, бекем туруп берген устаз ушул гана болчу. Аллах субханаху ушу Рамазан айында устазыбыздын артында калган үй бүлөлөрүнүн дагы имандарын бекемдеп, алардын бардыгын жайыны жаннаттан кылып, Кудай буйрса Фирдаус бейишинен жалпыбызды көрүшкөн насип кылсын. Амин.